Буунун башкы ассамблеясы уюмдун негизги кеңешүүчү, саясатты иштеп чыгуучу жана өкүлчүлүктүү органы болуп саналат. Ассамблея татаал маселелер боюнча консенсуска жетүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Дипломатиялык сүйлөшүүлөр жана нааразычылыктар үчүн аянтчаны камсыздайт. Уюмдун бул аянтчасында жүздөгөн мамлекеттердин лидерлери ар кандай жагдайларды талкууга салып, демилгелерди сунуштайт. Буунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөгөн президент чек арага байланыштуу олуттуу маселени айтып, бул көйгөйгө дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Урматтуу делегация башчылары, Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу орчундуу ордун белгилеп, буунун уставында жазылган бийик максаттарды жана милдеттерди эстен чыгарбай, өзгөчө маани берип, милдеттерди аткарышыбыз керек деди. Эгерде талаш тартыштарды жана пикир келишпестиктерди компромисстин жана ак ниеттүүлүктүн маанайында чечүү зарыл деген өз ара түшүнүшүү болсо, анда ар дайым ийгиликке жетишсе болот. Албетте, Бириккен Улуттар уюмунун тарыхында көптөгөн маанилүү жеңиштер жана ийгиликтер болду. Чыр чатактар жана кагылышуулар дүйнөнүн ар кайсы аймагында ар кандай даражадагы ургаалдуулук менен болгонуна карабастан, Бириккен Улуттар уюму моралдык авторитет болуп, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо, адамдардын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын камсыз кылууда маанилүү бириктирүүчү ролду ойноду. Уруш, талаш андан адамдын азап чегишин жоюуда жана эбегейсиз экономикалык чыгымдарды азайтуудагы натыйжалуу жол бул чыр чатактын алдын алуу болуп саналат. Бириккен Улуттар уюму дипломатиялык менен ортомчулук аркылуу чыр чатактын алдын алууда маанилүү уюм экенин айткан саясаттануучулар. Президент саясатчы катары кыракылыгын көрсөтүп, буунун аянтчасын колдонгону туура кадам болду дешти. Аскер башчысы катары жана биздин өлкөбүздүн башчысы катары ал кандай десем биякта мындай ошол геосаясий кырдаалды көрүп жана негизги ошол саясатчы катары өзүн мындай кыракы саясатчы катары көрсөттү да. Саясатта жана геосаясатта өзгөчө андай кызыгандуулукка алдырганга болбойт. Ошондуктан президентибиз ушул Бириккен Улуттар уюмунун площадкасын колдонуп, жалпы дүйнө жүзүнө кырдаалды айтып берип, жана ушундай кандай болуп атканын бул өтө туура кадам жасаганы деп айтсам болот. Беделдүү дүйнөлүк уюм 1945-жылы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо үчүн түзүлгөн. Бул чыр чатактарды болтурбоо, касташкан тараптарды элдештирүү, тынчтыкты сактоо иш-чараларын жүргүзүү, тынчтыкты орнотуу жана чыңдоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө чечүүчү ролду ойнойт. Уюмдун карамагында атайын өкүлдөр жана жер-жерлердеги саясий миссиялар өңдүү тынчтыкты орнотуучу өкүлдөрү бар. 45-жылы эмнеге түзүшкөн? Ушуба согуш, биринчи дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин. Ошо экинчи дүйнөлүк согуштун бүт дүйнөдөгү мамлекеттерди биз тактап, бири-бирине согуштурбай, анан ошого жардам берген ушундай бир бүт жер шарында баарыбыз бир эле тиги планетада жашап атабыз да. Ошого бир неме деги жакшы бир система түзөлүүдөгөн жакшы ой менен, жакшы тилек менен түзүлгөн да. Анан бирок Бириккен Улуттар уюмунун ошол көп эле жана жагы бар тиги. Жана ЮНИСЕФ, ТИГУ деп мамлекеттерге жардам берип, өскөчү жанагы кедей мамлекеттерде, өнүк келаткан мамлекеттерде, жаңы өнүгүп келаткан мамлекеттерге көп эле жардам берип келатат да. Саясаттануучулар келишпестиктер эл аралык укуктук нормалардын чегинде гана чечилиши керек экенин белгилейт. Бул жагынан алганда бул эң ири эл аралык уюм катары келишпестиктерди жөнгө салууну, глобалдык көйгөйлөрдү чечүүчү аянтча катары кызмат кылат. Отрадно, что в своем докладе президент обратил внимание на то, что нужно придерживаться именно тех принципов, которые заложены. Өзгөчө белгилеп кетүүчү жагдай президент өз сөзүндө Бириккен Улуттар уюмунун уставында бекитилген негизги принциптерин сактоо зарыл экенин белгиледи. Антпесе дүйнөдө болуп жаткан коркунучтар, кол салуулар натыйжада жаман кесепеттерге алып келет. Мен биздин президенттин айткан сөздөрүн колдойм. Дүйнөлүк коомчулук, эл аралык мамилелер системасы Бириккен Улуттар уюмунун принциптери же мыйзам чегинде алга жылышы керек. Буга учурда 190дон ашык мамлекет мүчө. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна 1992-жылы 2-мартта кирген. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.